Урматтуу жоокерлер. Соломон, болуңуз, жолдош, башкы, колбашчы. Бүгүн 31 августта Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Чуңкурчак жайлоосунда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусунда өлкөнүн көз карандысыздыгынын күнүнө карата мамлекеттик тууну көтөрүү салтанаты болуп өттү. Мамлекет башчысын Ардак Кароол ротасы тосуп алды. Гимндин коштоосунда Кыргызстандын мамлекеттик туусу 31 метр бийиктикке көтөрүлдү. Андан соң президент Садыр Жапаров сөз сүйлөп, өлкө жарандарын майрамы менен куттуктады. Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу кыргызстандыктар, алыс жакында жүрсө дагы жүрөгү ата мекен, ата журт, ата конуш деп соккон урматтуу мекендештер, ырыстуу кыргыз калкыбыздын көз карандысыздык майрамына ортоктош болуп жаткан кадырлуу меймандар. Сиздерди ата-бабаларыбыздын кыялы, элибиздин эңсеп жеткен бактысы болгон эгемендүү кыргыз мамлекети түзүлгөндүгүн дүйнө жүзүнө жар салган улуттун улуу күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Биздин эң башкы байлыгыбыз эгемен мамлекетибиз, эгемен элибиз. Мындан өткөн байлык да, бакыт да жок. Биз быйыл эгемендүүлүктүн 31 жылдыгын берекелүү Сары Өзөн Чүй өрөөнүндөгү кереметтүү Чуңкурчак жайлоосунда салтанаттуу белгилеп, 31 метрлик туубузду тоо башына көкөлөтүп жатабыз. Кызыл туубуз кылымдарды карыткан тарыхта дагы, азыркы жашап жаткан заманыбызда дагы биримдиктин, ынтымактын тиреги болуп келди. Кыргызда ар дайым ийгиликке, жеңишке жетишкенде туусун бийик көтөрүп, ага таазим кылып келген. Байрагыбыз бийик желбиреп турса, элибиздин мекенге болгон сүйүү жана атуулдук сезими артылат. Себеби атуулдук ариетибиз да, ар намысыбыз да кызыл туубуз менен бир катарда турат. Мындан кийин эгемендүүлүк майрамын ар жылы ар бир дубанда бүгүнкүдөй чоң салтанаттын коштоосунда өткөрүүнү салтка айлантуу ниетибиз бар. Мындай кадам өлкөнүн бардык аймактарында жашаган элдердин элибизди ынтымакка арттырат, биримдигин бекемдейт, карым катнашын күчөтөт. Албетте, 3000 жылдан ашкан тарыхыбызда 31 жыл бир көз ирмемдей эле мезгил. Узак тарыхыбызда кээде жылдызыбыз жанып, улуу каганат куруп көккө сермелдик. Кээде эркиндигибизди алдырып, Иш-чарага өлкөнүн жогорку жетекчилиги экс-президенттер Роза Отунбаева жана Сооронбай Жээнбеков, коомдук ишмерлер, Кыргызстанда катталган чет мамлекеттердин дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн жана эл аралык уюмдардын жетекчилери, жарандык коомдун өкүлдөрү жана башкалар катышты. Кыргыз эли улуттук руху менен күчтүү, бизириде тарыхы бай, эне тили көркөм, деми күчтүү нарк билги, эркиндикти туу туткан эгемендүү элбиз деп белгиледи президент Садыр Жапаров бүгүн өлкөнүн көз карандысыздыгынын 31 жылдыгына карата мамлекеттик тууну көтөрүү боюнча салтанаттуу аземде. Иш-чаранын жүрүшүндө президент Садыр Жапаров мындан кийин эгемендүүлүк майрамын ар жылы ар бир дубанда салтанаттуу өткөрүүнү салтка айлантуу ниетибиз бар. Мындай кадам өлкөнүн бардык аймактарында жашаган элди ынтымагын арттырып, биримдигин бекемдейт, карым катнашын күчөтөт деп белгиледи. Майрамдык салтанатта Кумтөр алтын кени Кыргызстандын толук ээлигине биротоло кайтарылды деп белгиледи Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Мамлекет башчысы белгилегендей, быйыл жалпы аракет менен мамлекеттин, улуттун жана мамлекеттин кызыкчылыгы чечкиндүү түрдө корголду. Ошондой эле президент Байтик Баатырдай баатырларыбыз, эл башкарган мыктыларыбыз миңдеген жылдардан бери кыргыздарды чачыратпай, элдүүлүктү жок кылбай, бейиштей болгон жерибизди душмандарга алдырбай сактап келгенин баса белгиледи. 19-кылымдын көрүнүктүү саясий ишмери, кыргыз элинин кызыкчылыгынын активдүү коргоочусу Байтик Канай уулунун 200 жылдыгына арналган салтанаттуу иш-чарада